шағынан орын алған толқыған таланттылар обын салған қанша бір чығандарды тақтап келген бетмен түбін сені даңқтап ырдап тұрам көркіңі сенің үйік жерің толқындап келет құтман елең қай жерде жүрсің мен күш берет тоқтол деген атың сенің түбіміз кемайлық бар мечендеген түріңді арқар ұлжа мекендеген бейнелін біріктіріп жібек жолың қасиетті кетмен түбің қойның енен көркіңі сенің үйіп жерің толқындап келет құтман елең қай жерде жүрсің мен күш берет тоқтол деген атың сенің. Гүл шалқып нарын сусу ағып жатар. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү токтогул кайрактары китебинин биринчи чыгарылышынын кечесине бет ачарына кош келиңиздер. Биз дайым мындай деп айтабыз да, токтогул өрөөнү, бетмен төбө өрөөнү бул акындарга бай депчи. Бизден мурун өзүбүздүн жергиликтүү жазуучу Зулайха Мырзатаева дайым өзүнүн сөзүндө мындай деп айтчу да, кетмен төбө өрөөнү бул акындардын мекеси деп айтчу. Мекен эмес, обязательно мекеси деп айтчу да. Ана биз убагында ушул райондук китепканада биздин жергиликтүү жазуучулардын, акындардын дала кечелери өткөн. Мынакей могул жерде сиздердин астыңыздарда кетмен төбө кереметтен бүткөн жер Тоо булбул Токтогул деген китеп көргөзмө турат. Мына кетмен төбө кереметтен бүткөн жер деген китеп көргөзмөдө бул биздин Токтогулдук Токмактын, Токтогулдун, Коргоолдун акын Жомарт Бөкөнбаевдин, ошондой эле биздин азыркы акындарыбыз Зулайха Мырзатаева, Базарби Медетова, Бурул Каракулова, мына ушулардын баарын сиз тааныйсыздар. Бактыгүл Чотурова, Бактыгүл Сейитбекова ушулардын китептеринде орун алган. Кайсы убакта, кайсы окурман келбеси сөзсүз ушул китеп көргөзмөдөн биздин акындардын ыклары менен тааныш өсүшөт. Мынакей бүгүн мен азыр эмеде айтат элем. Бүгүн мынакей Токтогул кайрактары номер 1 китебинин акыны топтоочусу десем болот да. Ушуну чогултуп китеп чыгарыш деле азыр оңой эмес. Жаңыбаева Гүл акынын бүгүн мынакей ушул китебинин бет ачары болуп атат. Мен азыркы сөздү Гүл эжеке сизге берсем, анан кийин мынакей Гүл эже азыр мынакей мен ойлоп атам, стол үстүндө бир топ китептерин топтоп коюп туруп, бул сиздин китептериңиз сөзсүз биздин кетмен төбө кереметтен бүткөн жер деген китеп көргөзмөбүздөн орун алат. Ошондой эле ар бир окуучунун, ар бир келген биздин окурманыбыздын жүрөгүнөн да орун алат. Келгениңиздерге биз азыр аябай ыраазы болуп отурабыз. Мен азыр ушу сөздү Гүл эже сизге берсем. Куш келиптер. Бүгүнкү кеченин көрмандары десем болот, окурмандары десем болот. Куш келиптер. Не дейин эми биз ушул кайрык боюнча бир аз түшүндүрмө, кыскача маалымат берейин. Бул кайрык мындан 16 жыл мурун Москва кайрыгы деп түзүлгөн да. Анын 15 жылга белгиленди. Кийин 18 жылы кайрыктар казынасы деп юстиция министрлигинин каттоодон өтүп, өзүнүн пешатын колуна алып бул кеңири элге таалыла баштаган. 7 дубанда кайрыктар казынасы
казынасынын ар бир жер-жерде группалары бар, ушундай. Ана былтыр 25-жылы Кайрыктар казынасынын эл аралык резолюция кабыл алынып, кыргыз кайрыктары болуп биздин атыбыз өзгөрдү. Атыбыз өзгөрүп, Садыр Жапаровдун улуттун уңгу жолунда деген аталыштагы тил боюнча адабият өнүктүрүү, кыргыз тилинин өнүгүшүнө карата кыргыздын каара салтын сактоо боюнча көтөрүп чыккан демилгесинин негизинде 2025-жылы биринчи жолу курултай өткөрүлдү. Ага мына 500дөн ашык көзү көрүнгөн инсандар, адамдар катышты, акын жазуучулар катышты. Быйыл болсо экинчи курултай Каракол шаарында өттү 19-жылы. Ага мына ошол жерде отурган Токтогул кайрыгынын мүчөлөрү барып катышып, жакшы эзгүү менен, жакшы маанай менен барып катышып, эл менен таанышып келдик. Ошол курултайдын астында биздин Токтогул кайрыгынын биринчи жолку альманах китеби жарык көрдү эле. Ошол альманах китепке мына 9 адамдан турган китеп жарык көрдү. Ошол китептин бүгүн ушу ачылышы. Бул китепке жаш калемгерлер бар, баскан акындар бар. Мына ошолордун жакшы жүрөгүнөн чыккан ырлары менен ушундай жакшы китеп жарык көрүп калды. Ошол биздин маалымат ушу кыргыз кайрыктары боюнча биздин тарыхыбыз өтө кенен. Аны айтып отсам толук убакыт кыскача ушу да. Москва кайрыгына барып кайрыктар казынасы болдук. Андан барып атыбыз өзгөрдү. Анан ар бир кыргыз кайрыктарынын жерлерде Токтогул кайрыгы, Нарын кайрыгы, Акбашы, Жалал Абадтар өзгөн толтура ушундай кайрыктар эжелер курултайда барып көрүп келди. Ушундай жакшы адамдар менен чогуу иштешип жүрөбүз. Ошол калемиңиздер жорголоп, жакшы ырларды жазып туруңуздар. Сиздерге дагы барыңыздарга бекем ден соолук, жакшы күндөрдө бирге бололу. Ошол анан эми бүгүн биздин ачылышты куттуктап келген Токтогул шаардык аялдар кеңешинин төрайымы Асыл Тастемировна сизге куттуктоо сөз берет. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, урматтуу биздин жан дүйнөсү, чыгармачыл жан дүйнөсү сөзгө бай биздин акын, жазуучу эчекелер, агалар, эңилер, баарыңыздарды бүгүнкү ушу жакшы маанайда жакшылык өткөрүпка кубанычтабыз сиздер менен. Мен алгачкы сөз сүйлөрдүн алдында бизде өзү кыргыз элин эмне менен баалайт, маданияттуулук, марттуулук, салттуулук менен баалап келет. Мен ошон үчүн сүйлөрдүн алдында биринчи менин эжекем, биздин райондук аялдар кеңешинин төрайымы Чынара Шахматова эжекебизге берип туруп, анан мен сиздин артыңыздан толуктап сүйлөп жетиктап койсом келиңиз эжеке. Арбаңыздар, урматтуу поэзия сүйүүчүлөр. Бүгүн мына Токтогул шаарында жан дүйнөсү таза, жашоодогу ой сезимдерин көркөм сөз аркылуу чагылдырган, жаратман, чыгармачыл чөйрө менен баарлашкан отурабыз. Жазылган чыгармаларды уккан отурабыз. Буйруса биз ийригүү алабыз деп ойлойм. Урматтуу Токтогул кайрыктары бир альманах китебинин жаратуучулары, сиздерди бүгүнкү жаратман байрамыңыздар, жаратман күнүңүздөр менен Токтогул райондук аялдар кеңешинин атынан кызуу куттуктап кетем. Байрамыңыздар менен. Сиздер биз үчүн бүтүндөй дүйнөсүздөр. Ар бир түшүнгөн адамга, талантты сүйө билген адамга үчүн сиздер өмүрдүн эң маанилүү бөлүгүндөй керемет жансыздар. Жаратканым адамдардын ичинен
Сіздерге башкалардан өзгөчөрөөк, башкалардан айырмаланган талантты берип, табият сіздерге тартуулап аны шык, жөндөм, өнөр, талант берген үчүн сіздер бул жашоодо бактылуусуздар. Жашоо эмне? Жашоо кызыл керемет. Ак караны өз ичине камтыган, сырга толгон бир сыйкырлуу тегерек. Демекчи, ар дайым сыйкырдуу, керемет көрүнүштө бар болуңуздар, урматтууларым. Чыгармачыл чыйыр жолуңуздар байсалдуу болуп, элибиздин сыймыгы, поэзия жанрынын туусу болуңуздар. Сиздердин талыкпаган түйшүктүү, изденүүчүлүк менен тапкан чыгармачыл жаратмандыгыңыздарды баалап, Токтогул кайрыгынын жетекчиси Жаңыбаева Гүлкакы Бактияровнаны Токтогул райондук аялдар кеңешинин атынан ардак грамота менен сыйлап коюуга уруксат этиңиздер. Гүлкак эже чыгармачылык ийгилик каалайм. Ушунча адамдын башын кошуп, китеп чыгарып, Токтогулдун жүзү болуп, Токтогулдун сыймыгы болуп, дагы чоң ийгиликтердин коштоосунда жүрүңүздөр. Ошон менен катар эле биздин аялдар кеңешинин активдүү мүчөсү, энелердин тилеги тобунун сулуу ырчы айымы, мыкты акын кызы Караталова Мира Эдилбековнаны дагы ардак грамота менен сыйлап, жаратман айым номинациясын тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Мира, мына ушул жашоодо адам артынан из калтырат деген ушул, бактылуулук деген ушул, дөөлөт деген ушул. Ылайым биздин энелердин тилеги тобунда аялдардын арасында мыкты активистка болуп, өзүңдүн жолуңду тапканыңа шүгүр дейт. Бактылуу бол, бар бол, ден соолугуң бекем болсун. Урматтуу бүгүнкү поэзия кечесинин катышуучулары жана ошондой эле китептин авторлору, сиздерге ошо Токтогул райондук аял затынын атынан таазим этем. Ылайым бекем ден соолукта болуңуздар. Ишиңиздерде албан ийгиликтер жаралсын. Сиздер биздин сыймыгыбызсыздар. Бар болуңуздар. Урматтуу доктор, мен дагы өз куттуктоо сөзүмдү айтып, сиздерге ийгилик каалап койсом. Биринчиден сиздерди урматтуу бүгүнкү мынакей Токтогул кайрыктары деп ушул китептин бет ачары кылып бул жерде отурган биздин акын жазуучу агаларыбыз, эжелерибиз, энелерибиз. Сиздерге эмне демекчимин? Эң биринчи чыгармачылык ийгилик каалайм. Сиздердин алдыңыздарда баш ийип тайзым кылам. Жөн эле адам колуна калем алып, жөн эле адам 2 саат ыр жаза бербейт. Демек сиздердин жан дүйнөңүздөр бай, чыгармачылыгыңыздар кенен кандай десем керек, адамды шыктандырган
окуганда ырыңыздардан адам таасир ала алган адам болгондон кийин сиздер жөнөкөй адам эмессиздер, жөнөкөй эже ага эмессиздер. Демек сиздердин калемиңиздерге таазим этебиз. Эң биринчиден ошо Токтогул шаардык аялдар кеңешинин атынан жана Токтогул шаардык депутаттарынын атынан сиздерге терең таазим этип, ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Мен эмне демекчимин? Биздин жогоруда айтып кеткендей Токтогул өрөөнү, Токтогул району Кетментөө өрөөнү бул деген өзгөчө адамдар, өзгөчө чыгармачыл адамдар деп баалап келишет кайсы жерге барбасак дагы. Мына ошону өзгөчө кылган бул сиздер. Сиздердин катарыңыздарды толуктаган акын эжеке агаларыбыз, кийинки өсүп келе жаткан муундарыбыз. Мен ойлойм, сиздердин катарыңызда отурган 2 жаш инибиз бар экен, өсүп келе жаткан. Булардын көөдөнүндө, булардын көкүрөгүндө уютку, чыгарманы уюткузуу жатат деп ойлойм да. Сиздердин жолуңуздарды жолдоп, сиздердин берген таасириңиздер, тарбияңыздар менен бул балдар дагы кандайдыр бир жан дүйнөсү кенен, чыгармага бай келечектин жаштардын катарын толуктайт деп бир ниет кылып, өзүмчө көрүп сүйүнүп койдум. Андан кийин мына сиздерди Гүлак эже, мына сиз ушу эменин китептин ачылышын мындай иш-чара уюштуруп атканыңыз, анан мен бүгүн сиздерге биринчи жолу конок болуп келишиме мен аябай сүйүнүп отурам. Буюрса сиз менен иштешип, байланышып, мына ушундай иш-чараларыңызга айтсаңыздар, бизде эч жок демей жок. Анан келип катышып, сиздерди дагы айтып, кеңеште болобу, мэрияда болобу, биздин шаардын ушундай агалары бар экен, биздин шаардын ушундай эжелери бар экен, булардын ондай чыгармачылыгы бар экен деп жакшы нерсеңиздерди жайылтууга колдон келишинче жардамымды берем. Мындан сырткары бизде дагы эмне демекчимин, бул жерде мынакей ак элечек энелерибиз отурат. Ушу энелердин келип сиздердин катарыңыздарды толуктап отурушунун бир себеби энелер тилегинин мүчөсү Мира эжекебиз болуп отурат. Мира эжекебиз, мен ойлойм, бул кандай десем, мен 2 жылдан бери иштешип атам бул эжеке менен. Ырымнын жасканы, ошо энелер тилегин тобунда активдүүлүгү, аялдар кеңешинин иш-чарасындагы активдүүлүгү менен өзүн алдыңкы айымдардын катарын толуктап келет. Ана Мира эжеке, сизге дагы чыгармачылык ийгилик каалайм. Калемиңиз дагы курчуй берсин баарыңыздардын. Сиздердин ырыңыздарды окуганда, сиздердин китебиңиздерди колго алып барактаганда деги эле бир жан дүйнөбүздү эркиткен чыгармалардын толукталышына мен тилектешмин. Урматтуу эжекелер, дагы бир нерсени айтып баса белгилегим келет. Бул жер райондук маданият үйүнүн китепканасы, баарыбызга белгилүү. Ушул китепкана деген бул маданий мурастардын кандай десем, очогу, борбору, ушу жерден келип канча деген адам таасирленип китеп окуп кетет. Анан ушу жерде иштеп, ушу жерде өзүнүн кызматын өтөп, кызмат кылып аткан, мына канча жыл ушу жердин жетекчиси болгон Гүлсара эжеке, сизге дагы терең таазим этебиз. Мындай китеп ачылыштарды, мындай акындардын чыгармаларын далайын өткөрдүңүздөр. Дагы ушундай эшигиңиздер ачык болуп, ар дайым ушундай жакшы бир иш-чараларды өткөрөрүңүздөр, ошого тилектешпиз. Анда эмесе ушу сөзүбүздүн аягында Токтогул шаардык аялдар кеңешинин атынан ардак грамотабыз бар эле, мына ушуну тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Аял үйдүн куту, коомдун тиреги, улуттун уңгузу. Кыргыз эли илгертеден эле эне тарбиялаган уул элге кызмат кылат. Эне тарбиялаган кыз журтка ырыс болот деп бекеринен айткан эмес. Аял заты нарк насилди, каада салтты, уңгу жолду муундан муунга жеткирген ыйык күч. Мына ушу ыйык күчтүн бири катары өзүнүн иши, өзүнүн активдүүлүгү менен катарыбызды толуктап жүргөн Караталы Мира эжекеге ардак грамота тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Ушундай ардак грамотаны ушул китепканада жана жогоруда айттым, көп жыл иштеп, жетекчилик кылып, канча деген иш-чараларды өткөрүп, канча деген өзүнөн кийинки муундарды өстүрүп тарбиялаган Исманова Гүлсара эжекеге.
эжеке, мен азыр сизден менин аягында байланыш телефондорду алалы бири-бирибиз менен. Бул жерде жашынакай энелерибиз бар экен, эжекелерибиз бар экен. Мына ушулардын дагы демине дем, күчүнө күч кошуш үчүн биз ушундай көңүл буруу менен коюудан эч качпайбыз. Анын үчүн байланышалы, иштешели сиздер менен чогуу бирдикте. Мындан кийинки иш-чараңыздарда ар бириңиздердин мээнетиңиздер, эмгегиңиздер баалансын. Чоң рахмат барыңыздарга. Эмесе кийинки сөздү энелер тобунун жетекчиси Рафакан Айдаровна эжекеге берели. Salmazlarga Ketmedöylük jerdişler biz üçün bugünkü gün öte quvonучтуу. Биздин Кетмедöylükte Касиеттүү Токтогул жергесинде ушундай маданиятты даңазалган, сөз баткан элибиздин бар экендиги албетте Токтогул атабыздын жана атактуу ата-бабалардын, Кетмендөө атабыздын колдогону. Дагы бир жолу майрамыңыздарды куттуктайбыз. Чыгармачылыгыңыздар арта берсин, калемиңиздер курчу берсин. Бардыгыңыздарды сыйлайбыз жана сыймыктанабыз. Көп жашаңыздар Кудайдын көзү түз болсун. Анда сиздерди куттуктап, биздин энелердин тилеги тобу ырдесте тартуулап коелу. Рахмат апалар, бар болуңуздар. Мындай дес октоңуздар. Үйүңүздөр ардайым жанып турсун.
Анда эмесе кийинки сөздү биздин токтогул айрыгынын мүчөлөрүнөн сүйлөп битен бир окуп коюңуздар. Келиңиз, Акылбек ага, сиз баштайсызбы? Саламатсыздарбы? Жалпы бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Алдын ала баарыңыздерге рахмат, жана баарыңыздерге ден соолук каалап кетем. Анан эми баягы ичине бирдеге чыгым болгондон кийин окуп берип коеюн. Жакында биз курултайга барып келдик кыргыз кайрыктарынан. Курултайдын негизги темасы улуттун оңгу жолу болчу да. Анан ошондон келгенден кийин бир жазым эле ушуну угуп койсоңуздар. Оңгу жол бул кыргыз баскан белеси, оңгу жол бул ата баба мереси, сүзүп берген чоң этпей деңизге бизге жеткен улуттун зор демеси. Оңгу жол бул энелердин эртиги, табериктеп таштап кеткен теңдиги, улуу заман эгемендик эркиндик оңой эле калпыбызга келтири. Канын төккөн канча деген баатырлар, канжыгага байлап башын асылдар, оңгу жолду улайбыз деп өчүрбөй, окко ушту жузуп менен казымдар. Оңгу жол бул улуулугу кыргыздын, уландызы жазгандары Чыңгыздын, улап кайра улуулардын оңгусун элиң үчүн бекем сепип тургуздум. Оңгу жол салт санаттар сакталган, манасыбыз бүт ааламга даңкталган, мейман достук улууларды сыйлаган, калпагыбыз баштан түшпөй баркталган. Оңгу жол бул комуздубуз таңшыган, улуу тоолор улар бүркүт шаңшыган, улуу жолду кансекендер издерин калем кармап мен да түшүп тарттым. Эми кийинки сөздү үйрөйбөжө дайынсызбы? Улаша чыксын. Ошол жерден отуруп эле Саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүнкү китептин бетачарына келген коноктор, жоопкаларыңыздар, аман-есен жатасыздарбы? Сиздерге каалоорум чын ден соолук, үйдүлүк бакыт жана мындай кечеге катышып, шамдуу күндөрдүн эс өрүктөрүбүздөргө тилектешибиз. Мына курултайдын алдында мен өздүк китебимди чекип алды элем, мына китебим менен кошуп. Ошо курултайга барганда биздин жетекчисинин шарты туругун сурап калып, мен жетектеп бардым эле да. Кудайга шүгүр барган жерде жакшы маанай менен, жакшы самалыктар менен кайттык. Бирден сертификат берди, жана ардак грамоталардан берди. Кыргыз милләтимиздин адатына ошол зор салым үчүн деген. Эми эки барганда сөз болуп калды. Сөз болуп калганда мен деле кыргыз деген өзү ким? Кыргыз деген бул таш доорун баскан, коло доорун баскан, канчалаган доор болсо басып берип, керек болсо
жазма маданиятынан айырылып қалса дағы озеки шығармаларды жаратып бізге ушу күнге алып келіп тапшырып берген ата бабаларда эми мындан ошол ата бабалардын таштап кеткен када салттын үркүн ырпадатын маданиятын арткы муундарга эчтеке кыйышынан берип калтырбай наоборот кошуп туруп жаш муундарга тапшырып берүү биздин милдетибиз да. Анан эми сиздердин баарыңыздарга караңгерлер жана энелер чыгармачылык ийгиликтерди каалайм, ар дайым бар болуңуздар. Эми эмеге курултайга барганда мен тиги атайын Ысыкөлгө барсам деп Ысыкөлдүн деген мурдак бердим эле. Эми бу жерде өзүм мекенимде тургандан кийин кичи мекен деген мурдак берип коеюн. Кичи мекеним. Өзөнү кууш капчыгай, чет токой өскөн карагай, арча кайын аралаш, баса албайт киши аралай. Чычканды кирсең арагат, өзөнү толо карагат, көзүңдүн жоосун кандырат, мөктүрөп кыштан кожагат. Шараккан тук суулары, тоосунда сайрайт булары, төрт түлүк малды семиртет, көйкөлүп өскөн тураңы. Тоосунда шамшик бүркүтү, чер токой жойлойт түркүсү, бөлүнөт шаңга айрана, сайраса куштар түркүнү. Асман чапчып тиреген, зоокасы бийик мерзиген, байырлап түркүн жануар аскар кулжа ээлеген. Жайлоого чыгып эл конот, айран сүт кымыз мол болот, суйкайган сулуу кыздары кымызын сунат кош колдоп. Токтогут өрөөн мекеним, өзгөчө кооз жерлериң, бактылуу сезип өзүңдү, сөз жетпей турат не дээрим. Мисалы, силердин алдыңыздарга ийгилик менен сол калайм. Кийинки сөздү биздин кайрыктын дагы бир ардактуу мүчөсү Юрай Межеле. Саламатсыздарбы жердештер, менин асыл курбалаштарым, тайпалаштарым баарыңарга бүгүнкү майрамыңар менен куттуктайт. Бул эстен кеткис болуп атат. Бул токтогул кайрыгы өнүп өсө берсин. Кудай буйруса өсүп өнөт, күчкө келет аябай. Анткени мондай карызы да, жашы да, ырдай баардык ар бир үйдөн бирден ыр чыгат негизичи. Ар бир үйдө комуз чертилет, жакшы аябай буйруса өнүп өсүп кетет деп ойлойм. Анан мен азыр Токтогулга келгенден кийин Токтогулду даңазалаш керек болот. Токтогулум деген ырымды окуп коеюн. Чалкыган кең өрөндү көрктүү жерим, кооздугуңду мен кантип жеткиремин, кош колдоп төрт тарабың марттык менен, жаратканым жасаган берип мээрим. Токтогулум ашыкча көп жерлерден, коюнунда байлык көп сактайт элим. Даңаза дария көп сону жыйган, нарын суу узмакыңап чычкан куйган, жаркыратып мекенге кызмат кылып, суу сактагыч дүйнөнүн көөлүн бурган. Токтогулум электрин жылытып, коңшу өлкө колдонот ага тууган. Суулары агып жатат кенен сайда, абасы абдан таза салкын жайда. Кыш жылуу тоолор курчап айланасын, жайлоосу адамдарга берген пайда. Токтогулум касиеттүү уюк жер, элдери эмгектенип тапкан пайда. Бал челеги береке берип турган, төрт түлүк мал көбөйүп жылда улам, күн сайын аалам менен айкалышып, замандан артта калбай үйлөр курган. Токтогулум сагынып баргым келип, алыстан ырлар жазып көңүл бурам. Баарыңыздарга ийгилик, баарыңыздарга ден соолук, заманыбыз тынч болсун. Баарыңарга ийгилик каалайм. Кийинки сөз биздин дагы кайрыктын мүчөсү Мира эжекесиде. Урматтуу асыл айымдар жана мырзалар,
Бүгүнкү жалпы ушул токтогул кайрылуунун алманак биринчи китеби майрамы менен жалпы баарыңыздарды куттуктайм. Баарыңыздарга жадыраган жаз күнүндө жакырган ушан жакшы күндөрдү баарын каалайм. Эмесе баягы жашоодо жалпы эл кыргыз элин дегенди окпойм каалаттыңыздар. Кыргыз элин кыргыз деген кылын басып карыткан ұзақ мезгіл сапар тартып арытқан қарманды қырғыз елін басқан жол бүт дүниеге қырғыз атын танытқан ынтымақты жоққыларға шыдаған елге ертеден ел достықты шығарған өлбес өшпес қырғызымдың салты бар қызыл туды биік қармап ұлаған ай асманға желбіресін туларың дайым ұшсын қой қанатты аппақ туларың тыныштық үшін көкті ұшсын құштарың ар тарапта өз білімін улантып өзі берсін жапшынақай жарқыраған ұл қыздарың. Сіздерді бір жолы расылын білдіртейін. Барыңыздарға шын денсаулық, ұзын өмір, әрдайым барыңыздар шығармашылық адамсыздар. Шығармаңыздар өзі өрсін. Сіздерге талықпаған игілік, жақсылықтың барлығын қалайым. Бар болыңыздар, артында алған асыл артындар, жана мырзалар, ошондой эле энелер тилер тобунун апалары бар болуңуздар. Ошондой эле ушул бир айымдар сиздерге дагы Чумарас Рахматова, Асылбаш Эмирова сиздерге дагы ушунчалык ыраазычылыгын билдирип кетем. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жалпы баарыңыздарга ыраазычылык. Гүлкакы сага дагы ыраазычылык билдирем. Ар кайым аман болуп бар бололу. Уланталы ушул чыгарманы. Бар болуңуздар. İlk sözde bizim asıl ezgimiz Ara Kalecek. Hurmatlı bugünkü iş çaramına bardığınlarga ısık salam. Mına toktoguz bir kayrığının tuşoğuzu gezilip gidepleri çıkıp oturat. Авторлорго ыраазычылык билдирип, ийгилик каалайм. Жакшылык жаныңардан кетпесин, ийгилик ийиңерден түшпөсүн. Чыгармачылык ийгилигиңер мындан ары өркүндөй берсин. Эртең Улаштындагы китебинин ачылыш күнү алдын ала куттуктайм болсун. Анан ушул токтогул кайрыгы уюшулганына аз эле убакыт болсо дагы мына Гулиянын аракети менен алгачкы китептери чыгып отурат. Курултайга барып келишти. Мени шартка байланыштуу. Бул китепке ыр да берген жокмун, курултайга да барган жокмун. Андан мурунку китебим чыккан экен. Анан бардыгына Кудай ушундай чыгармачылык ийгиликти эл дагы изденүүлөрүнүн артында болушсун. Барыңарга ушу жердеги ак элечек апаларга дагы ийгилик каалайм. Бар болгула биздин көңүлүбүздү көтөрүп, мукандай үнүңөр менен жашнакай ырдап бердиңер. Анан эл катары мен дагы бир айтып окуп берип кетейин. Akın aytқандай сыясы болбай жүргөндөрдөн өкмөт жагынан жакында эле жазылганыңыздан окуп коеюн. Адап кылып аруу таңда жазганды артып костум акшы окумду таңдарды жылдыздардын учкунундай жылт кеткен жан дүйнөмдө жакшы сезим ыргалды. Апакемден колдорундай жагымдуу атыр жери сылап турса сергитип
Ağlam gezip oğluğun oylunum, alga süreyip ekilemdir, ergitir. Ala telek, ak bulutları kanatcan, ay korunup erkereşken yanatan, kuttu kaydı, akşı okundu attanga, özgür düştü, bağıtların maratkan. Tanrı tosup, yenda tilek kılamın, çın tilek kutorluğun uyanın, ak nurları, aylananı yardıkkan, attan tanga, salam yollup duramın. Bardığınızların daima attan tağlar iyi gidip tüy olsun. Varlar akılaydı, soluk versin. Oşu Gulya'nın işi dağımına o grup bazı, bundan arıları dalay iyi gidip tezi yaratıp, Kırgızistan'ın aymağına taraf, şunday bir jakşı gruppalardan bolsun, şunday kızların ardı, kolda koştup gelgenlerine çok rahmet. Keyingi söz Aynura Sabari'ne. Varınızda bir vakit, tapıntıklarınızda bereke, daima yüzümüzde bir cümleyi karasın. Ben Toktogul'un kızımın turmuş yolumuz azraqa ulanlar menen halımız var katatken oşon üçün bir tuğanım деген көрдө коптеп койсом. Bir tuğanım bir eneden жаралган, bir tuğanım ömür жолу байланган. Бул жашоодо ысыгына, суугуна бирге турдук балалыктан даледа. Жакшылыкта жандап мени турарым, жамандыктан коргоптайын сыйларым. Жашым, жаным курбан, bir özüңlardayım жүрсөң аман, мен ошого ыраазымын. Daima yüzünüzden jılmay almay, başınızlardan ak kalpağınızlar, ecelerim ak yolumuzdan. Düşmesin, beleğimi tartıla koysam. Keyingi söz müşterek Ayımdar'ın жетекчиси Мамбет Ахунова Улуккалижигере. Урматтуу бүгүнкү поэзия кечесинин күбөлөрү кечирим сурайбыз. Биздин сайт машинабыз жолдон токтолуп калган, жети чарбар алдык. Ошончо да сиздер менен биргебиз. Биз ушу Үштерек айымдары Рапахан эже баш болгон Мира, Мира. Ушулар менен 2016 жылдан бери ушу биргелешип бир компания болуп келатабыз. Ana bu Miran'ın poeziya keçesi degende biz de ошо шашылып келгенибиз ушундай болуп калды. Айры жыл кечирим сурайм. Эмне бул токтоо өрөөнү талантка бай. Канча биздер башынан укпасак дагы азыр байкап отурабыз. Көп акындар бар экен. Мына ошондо Мира сен биринчи китебиңди чыгарчы болуп атабы? Almanakta iyi. Elin kut olsun, işine iyilik, özüne dens olup olsun, kalemin siyasi korkuvasın. Çünkü el arasında töğün görünüp, bizden aksın kızlar, biz sınıftan kızlardan bulup, aman bul. Ana giydim şu bizden, Üçterek ayımdan ardından, Nallı, Aygül Bülüdü, Hakbekçi. O kadar gazı tapşırıp koyalı. Mira Praво. Тяга берер.
Сыйлардын көп-көбүн жарата бере алпыңыз. Ишиңе ийгилик каалайбыз. Кийинки сөздү биздин дәл ардактуу эжекебиз бар эле. Москвада болуп келе албай калды. Анын баласы Токтосунга сөз берип коюн. Куттуктоо сөз сүйлөп, эженин ырынан берди Токтосуна. Саламатсыздарбы, араларыңыздар, аралыктуу өнөр сүйүүчүлөрү. Сиздерди алгачкы китебиңиздер менен куттуктамакчымын. Мен ойлойм, что мындан ары да токтобойсуздар. Алгачкы китебиңиздер акыркысы болбосун. Апам Москвада болгонуна байланыштуу мен келип отурам. Айша апаларым келди, сиздерге да чоң рахмат. Апам сыйлап келип берип койгонуңуздарга. Апамдын ырынан бир окуп берип койсом. Залита Перевечиковна Кеделич. Чарчадым бул жашоонун түйшүгүнөн. Баарынан көңүл калып мөгүдөп турам. Мен сени бир жолу мен сенден бир жолулук табамбы деп өзүңө жолугуну дегдеп турам. Тиримелип түндөрүмө уктабастан, күндөрүм өтүп жатат санаа баскан. Өзүмдү алаксытып өзүң менен кетсемби эч нерсеге карабастан. Кеттик жаным ээрчишип алыстарга, ушак сөзгө урулбайсыз, көңүл ушак сөзгө урулбайсыз, көздөн далда жабыркап бүткүл дүйнөм турган чакта. Өбөк бол өксүп турган тирүү жанга. Сіздерді сүрген алға тоқшайым. Естіресіз. Ошондой эле кийинки сөз биздин группанын эң кенже калемгери Өмүрбек келе алат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү тайза кечесинин коноктору. Ушундай адамдардын алдында отурганына мен аябай сүрдөнүп, толкунданып, сыймыктанып отурам. Баарыңыздарга рахмат, бүгүнкү кечени сыйлап ушинтип келип берип койгонуңуздарга. Бүгүн мен убакыт жөнүндө жазган ырымды окуп берейин. Эх убакыт, ызгаарсың да кээде жылуу нурдайсың, ар мүнөттө жашообузду уурдайсың, шамал менен кошо сызып алыска, эч тынчың жок. Bir жеринде турбайсың, эх убакыт, көлдөйсүң да чөлдөйсүң, жалынсакта калууга эч көнбөйсүң, токтолбостон кылымдарды талкалап өлтүрөсүң, бирок такыр өлбөйсүң, эх убакыт, айсың дагы күндөйсүң, бала чакта бакыт болуп гүлдөйсүң, жаштык кетип каарыганда адамзат жалын өчүп оттон калган гүлдөйсүң, эх убакыт, суудайсың да уудайсың, акыйкатсың, амал көйсүң, куудайсың, жаныбыздан кетпөөчүдөй көрүнүп, мүнөт сайын алдайсың да уулайсың. Чоң рахмат баарыңыздарга. Бизде азыр сыйлык тапшыруу маселене келип жеттик. Биздин кайрык жанагыда айткандай эле тарыхы узак, бирок биз токтол кайрык түзүлгөнүбүзгө 2 жыл болду. Алгачкы китебибиз мына Курултай Наста Жаркөл ушунун ачылышында азыр ушу биздин мүчөлөргө күбөлүктөрүн тапшырып, анан ардак грамоталар бар, ошолорду тапшырып Кеңесбектен Улашага биздин группанын ардактуу мүчөсү болуп
қалаймыз, жақсы жұмыстардың аты жаратып, бізбенен бірге болыңыз. Миреже кепіңіз. Айнұра. Өмірлік біздің ең кенже қаламгер. Бізге қолдау көрсеткен ешкілерді ақшына расыл қаттарына біледі. Şimdi bu rastgele taşık böyle anayı tutuyorsun, bir dayarak bırak. Bizde fotoğrafımız gelgen Ayalar Kengesi'nin törayımı Çınar'a Saktek olmayız gelgen. Adayım. Sizin bir oldu, yaşlıklar yapmasın. Rahmat. Бүгін şu поэзия кечесінен эргүү алып, анча-мынча болсо дагы сүңгүп ары кирип, жашоодогу ой толгоолорду, сезимдерди сиздерден көрө алдык. Урматтуу авторлор, Токтогул кайрыгынын тобунун мүчөлөрү, сиздерге бекем денсаулык каалоо менен чыгармачыл албан ийгиликтерди каалайбыз. Sizler bizlerin sıymalısızlar, azamatsızlar, işinizde ilgili olsun. Ушул Токтогул райондук болбурлуштурган китепкананын жетекчисинин орунбасары Исманова Бюсайра Маметкасымовнага расхат. Sistemlerimizden o almaya suyun atamda. Bizde kitapxonada көп ушундай кечелер өтөт да, бирок ошонун ичинде мага экөө эсимде калган. Биз ушу китепхонага бир адамдан бир китеп деген акция өтүп калдык да. Ошондон биздин Айбек деген окурманыбыз бар болчу. Келе берчи китепхонага дайым эле бир китептерди көтөрүп алыпчы. Ошентип бир күнү өзү уюштуруп бизди чакырып калды. Алдым ушу окурманды ээрчитип ушака топтоп келди да. Көрсөм бул Токтогул району боюнча бүт мектептерди кыдырып, ошол жерде жаш акындарды топтоптур. Мен акын деп эле айтат элем алардычы. Окуучу балдар экен да. Ушу 60 тең келди ушул жерге. Бүт жашынакай мотивационный китептердин баарын көтөрүп келиш керек экен. Баягы кыргыздар айткандай шык бере тургандарчы. Как раз азыр биздин окурмандарга аябай кызыктуу окуй турган китептер экен. Анан кийин эле чекесин чыгып эле ар бирisi өзүнүн ырын окуп атты. Ушул жерде 3 саат отурдук ошолордун ырын окупчу. Анан кийин бир мынакей азыр абдан жакшы китеп алып келиптир.
Сіздердің ырыңыздарды оғалып, біз де қазір сіздерді де шық алып атабыздар. Қолыстан келмейді, ыр жаза алмайды екенбіз. Ырды деле адамды бары жаза бермейді. Ал үшін жан дүйнөң баяғы қылдай болған ичке барлығына сезімтал болуш керек екен. Анан кейін сөз байлығы болуш керек екен. Анан сіздердің емені мындайда әрбір жаратқан ырларыңызда жөн емес. Осы әрбір жаратқан ырдың тарихы бар. Сіздер біреле өзіңіздердің тарихыңыздар емес, ошо бирөөдөн уккан, бирөөдөн эме кылып калган, окуп калган ошо тарихтын баарын жашына калып кайран 4 сапор менен биздин жан дүйнөбүзгө жеткизип атасыздар. Анан кийин мен сиздердин чыгармачылыгыңыздарга чоң ийгиликтер каалайм да. Мындан да жакшыларды жаратыңыздар. Бизде китепканчылар мынтип коебуз да, жаман китеп жок. Ар бир китептин өзүнүн окурманы бар. Мына ушу сиздер да ушу китебиңизде өзүнүн окурманын тапсын. Анан кийин биз азыр китепканада цифровизация деп атабыз да. Жакын эле бизге жаңы документ келип атат. Ошо былтыр биринчи жолу жасаганда биз ошо токтогулдук акын жазуучулардын китептерин эме цифровизация кылып, мындай интернетке киргизип турган болуп атабыз да. Мынакей эми быйыл бизге дагы келип атат. Эми биз ойлойбуз, могу турган китептердин баарын биз цифровизация кылып интернетке киргизебиз деп, сиздер макул болосуздар да. Анан сиздерге чоң рахмат. Ушундай жакшынакай ырларды жаратканыңызга. Ошондой эле токтогул айылдар кеңешинин төрайымы Асыл Таштемир мына эжеге Биринчиден ушу эжекеге терең ыраазычылык билдиргим келет да. Баарыңыздардын башыңызды тотушуп, могу уюштуруш оңой эмес. Анан бул биринчи бүгүн Токтогул кайыктар китебинин ачылышын кылып, канча мээнетке түшүккө батып, баардыгын түгөлдөп, текстеп, программа түзүп, бүгүнкү иш-чаранын жогорку деңгээлде максатыңызга жетти деп ойлойм. Ийгилик каалайм сиздерге. Анан бул жерде Өчтөрөктөн келген энелерге дагы сиздерге да чоң рахмат. Ушу бүгүнкү залды толуктап толтуруп, алыстан болсо да эрте туруп алып Токтогулга барабыз деп камынып Рапахан Айдарынанын бул жерде мен баса белгилеп кетким келет. Богу элечек энелердин сиздердин башыңыздарды бириктирип, бүгүнкү жашынакай могу жерди толтуруп, шаңга бөлөп отурган ушу энелер тилегинин тобу жетекчиси Рапахан Айдарына сизге рахмат. Өзү аял заты дүйнөнүн сулуулугун, дүйнөнүн мээримдүүлүгүн, дүйнөнүн кеңпейилдүүлүгүн символу деп коет да. Мына бул символду бүгүн ачык айкын баалап көрсөттүңүздөр. Эненин жүрөгү терең, кенен мээрими терең деп коет. Мына мээримдүүлүктү бүгүн көргөзүп отурасыздар. Ошол эле менен бирге биз аталарсыз, агаларсыз, биз деген жалгыз аял заты эчтеке боло албайт дүйнөдө. Мына аталардын ырын окуп, угуп, таасирленип отурабыз. Сиздердин да каримиңиздерге чыгармачылык ийгилик каалайм. Анан мен Бургак эжеке мынтип сунуш эклем да, жана байланыш телефонун алып дедик го. Бул жерде аганын оңду жол жөнүндө ырын окуду го. Мен аябай таасирлендим. Биз азыр мамлекеттик деңгээлде президентибиздин жарлыгы менен оңду жол иш-чарасы болуп атат мына баардык жерде. Анан биз ошону мекеме болобу, мектеп болобу, мондай китепкана болобу, ар кайсы жерге 2 сап сөздү биз ар кайсы жерден издеп, таап, интернеттен жазып атабыз. Эмне үчүн бул байкенин 2 сап сөзүн жазып алдына фамилиясын жазып илип койсок болбойт? Туурабы? Кандай дейсиздер? Мына ушинтип өзүбүздү өзүбүз колдоп, өзүбүздү өзүбүз сыйлап алалы дагы бир жолу. Рахмат сиздерге. Энелер тилеги тобунун жетекчиси Калманбетова Рапахан Айдаровна. Күнүңүздөр оболоп жакыра берсин. Рахмат. Кийинки Өчтөрөк айылдар Мамбетакула Улкан эжеке. Замира эженин алыста болгонуна байланыштуу баласы колдоп, коштоп, жакшы сөзүн айтып, эженин ырын окуп, мынакей алдыңыздарда ыр окуп берди. Эми жан дүйнөнүн ыры менен сугарып, кичине музыкалык тынуу коелу.
Atan aylar salkın güz, sanamda belin güzel kız. Hem degin aylar rekay güz, sen istedin beken güzel kız. Gözüm süyse min sulu, gönülüm süydü bir sulu. Gönülüm süygen sen boldun da, görünüm aşık men boldum. Yolumun kızıl başaya, yol yürüp geldim ataya. Canımga salsam gözüm sal, sen çarul gel güzel sıpayı. Öylüğün kızıl başayı men görgüm geldim ataya. Büyükçe salsam gözüm sal, sen görgümdü güzel sıpayı. Hargi mırday süygönün, akılına tüygönün. Aşık bir bolup jet albaydan arasat günde jürgömün. Ben dağınırda biriyim, aşıklıktan bir savak. Tak saldım uz yüreğe derdi sel güzel yapmam. Güldölü yaştın nişegen, küsüdüm suyu çarpağın. Amana canga biriktep bir aşıklık günün varmadın. Anuşul güldü verişke, güzelliğinizde bargamın. Bulaktan görüp çap düştü men buldaya bassallamın. Kalgalımdan kaygalap bütkün dalımdan. Bezelengen betinden, beş dalda bürgün saçından. Saçın göldün kamışa, özümüzді surasam da gözürmün elden kalısa. Suraganımdın sebebi, süyle bir kişi geledi. Sıpayının jayını da bitme bir kişi geledi. Ziyada bulsun kulak salsın, zarımdı bu koңгүлүмдү al. Gerek bolsa güzel kız sen görü durgan gülümdü al. Kayla barsam canımda mırnağın bolup жүрөйүн. Karangıda yol bassan çırağın bolup жүрөйүн. Günügө gelip su alganda bulağın bolup жүрөйүn. Şaşırбастан açık ayt emine bolsa oyunda. Жүрөгүнөн билинген men tutkunun memmin torunda. Kıynasan da özün bil, sıylasan da özün bil. Taqdırım senin kolunda. Сөзді ошол мурда биздин ушул токтогул кайрыгына мүчөсө эле агай тарылып чыгып кеттиби же жактырбай кеттиби ишигиза бизден кетип калды. Бүгүн көңүлү чыдабай ушу бизди колдоп берген экен агай. Талай Сүйөкулов деген агабыз. Саламатсыздар, албаңыздар, тоғызғы жүрдім. Қайрықтарда жүргем. Ondan кейін başçıları bizdeki емес, тоқтоғыздық емес. Başka zatın общий başçıları biz mere жүрген балдар болса, Дамыстар Жазалбайды, кейін Оштор Аябайды өздерінің деңгейін көтеріп ішті. 300-400 салаға жалады, 300 саласын, 400 саласын депші. Ошонан чыгып кеткен группадан. Гүлжанды башкарып, азыркы заманда мурун эле болчу да, акындар айлык алышкен. Ушул системада жүргөндө. Гонорар алышкен. Азыр өз акчасына китеп чыгарышып, мындай элдин атайын чогултуп, элдин аң сезим эмесин көңүлүн көтөрүп, келип бул аябай чоң нерсе да. Булардын аябай чоң кызматы. Былтыр мен биринчи китебим чыкты, иштеп өткөрдүм Алтын китепканасында. Быйыл октябрда белгилеп атам, доктор өткөрөм депчи. Гүле рахмат. Ушу башын бизде гүле эмени бир ай менен бир групп барабыз. Жаштар менен бир жолу жүрөбүз. Кээ эми көрүп атам. Мен өзүм муну тааныйсам, токтогуз сосон иштегем жамаат. Биринчи китебим былтыр чыкты, жожузур менен чыкты да. Мен ырлар мырзача, Тоғыз Майдырды алды, кыргыз жокери. Мен Советтерде атат, классташтар деген ырымы. Рахмат, бага токтогуздук мындай да, группаны чыгып кеткен. Токтогуздуктар өзү кыялыбыз түз болот да. Кайда болсун бизге жакпай калабы? Бетин айтабыз. Анан кайып ырларыбызды эчтекен билбей туруп сынаса, биз айтабыз да, биз өзүң кичине жазып кайрадан. Ошон үчүн группадан чыгып кеткем. Анткени биздин токтогуздарга намыс депчи. Аябай кийин жазгандар эмес. Ошол менен тең жайлаш бир менен жүргүм келбей койду. Алар аябай жакшы тааныйм да. Канча элдин китебин чыгарабыз деп чыгарбай алар өздөрү мартылар чыгарып. Жакында чыккан группада мен дагычы. Аламатсың беле. Токтогуздар
ушинтип кайдал бойлуу көп жерде байкайм да, бардык мисалы 7 баладан группа бар биздечи, карасак чын токтолуп тура албай жүрөбүз. Баары антип түз сүйлөгөнүздөн, таза жүргөнүздөн, бирөөгө жаман айтпагандан, бирөөгө катты сынай бербегенден, ушундай элбиз биз. Улуу калкпыз, улуу журтпуз. Аман болуңуздар. Китебиңиздер бул Айманак деп биринчи жол болсун, ушуну улам кете берсин. Токтогулдун тарыхы болот. Токтогулга азыркы заманда мына добук эле айтпай азыр. Бүт адам өмүр бизге аз берилет экен. Ошол аз өмүрдүн ичинде дүйнө байлыкта өмүр өтпөйт экен. Акындын директори чын айтышым бар. Акын болгон өзү азыр конкурс иштеп атпайбы? Ошол аман казак көбөйтүп ушул аман калмак. Беттөлөк такпен койгондо ырлары жүрүп атат, көрдүңүздөрбү? Чыгармачылыктын жолуна түшкөндөн мен дагы дүйнө деген унутуп койдум. Көрсө, таным дагы жок болот экен. Атаганчы бир гана дум калат экен. Ошентип жакшылар жазалы, такшалалы, мисалы Омар Султановдун китебин мен алдым эле окуй элекмин. Ушундай жазгыла, алып кулдай жазалы, ыр деп чыгарууна шашпайлы. Фейсбукта бирдеке ырым чыкты депчи. Ошону талкалай, мен ырды чыгарып алып, кайра бугоңдой берем. Бир тамга тура эмес болуп калган кармашам ошо менчи. Бериңиздер, ийгилик беле. Эменин составы көбөйө берсин, мүчөсү. Адамдар саны көбөйө берсин. Аманчылык болсо кайра биргелешип кошулуп эметип калабыз. Азырынча мен да бир эменин иштеп аттым эле улардын үстүндө. Ошончо чыгып турайбыз депчи. Группа көп да. Ончак группалар толуп калат. Макуландан эле. Мен дагы элден калбай. Бул жерде көпчүлүгү айымдар келген экен. Айымдар сиздерге арнап, аял эне, аял сулуу баарынан деп жазган ырым бар экен, ошону окуп коеюн. Жашоо көрктү аял саты бар үчүн. Аалам сырын тереңдикте жашырган, ар бир күндүн жаңылыгын арттырып, жакшылыгын дайрасын арашырган. Аял эне, аял сулуу баарынан, кыз кыялы жүрөгүндө катылган, ар бир сөзү жамгыр сынды төгүлүп, ар адамдын көңүлүндө уюган. Аял жарык, шам чырактай жаркырап, теребелда көркү чыгып кулпурап, гүлдөй жайнап, жарашыктуу карачы, тоо башынан күн жылмайып, нур чачат. Аял кызым, эркелеген назданып, аркылыгы күндө чыгып арбаган, тартынакай көздөрүнө тигиле суктангандай табиятта арбалган. Бар болуңуздар айымдар. Буга чейин мен дагы бир автордук 2 китебин жазып көрдү эле 2024 жылы. Быйыл дагы мына типографияга 2 китебим даяр болуп турат. Быйыл дагы ушу 2 китеп чыгарайын деп ошонун үстүндө иштеп атам. Ыржыктанган коломто жана ырларында жашайсың деген 2 китебин жазып көргөн. Ушул китептерди андан сырткары мына Токтогул кайрыгы, андан башка дагы китептерге, Айманак китептерге ырларын жазып көргөн. Ошол китептердин бир канчасын алып келдим китепканага. Мына жана айтып аткан Москва кайрыгы 8 томдук болуп чыкты азыр. Москва кайрыгы 8 болду. Буюрса жакында дагы 9 болуп калышы. Андан сырткары Чүй баяны деген газетага дагы чыкты эле. Андан алып келдим. Райымжан Курбановдун Тил жана маданият деген газетасына ырлар чыкты эле. Ушу газеталарды, мына китептерди китепкананын жетекчисине тапшырып койсом, Атайым сиздердин текчеңиздерде орун алып, рахмат. Элдер келип окуп, бир аз болсо таанышып турсун. Мен дагы сүйлөгүм келип турат сиздергечи, жакшы сөз айттык да. Мына бүгүн биздин китеп фондубуз дагы жакшы китептерге байып атат да. Бизде район боюнча 24 китепканабыз бар. Райондук детский китепкана бул жерде андан башка ар бир айылда 22 китепканабыз бар. Ана мен өзүм мурунтамай китеп менен иштеп жүргөн китепке аябай жакын, каапарсам да китептерди жакшыбы жаманбы мен көбү ушу китепти китепкана алып келип тапшырып койгонго аракет кылам да. Анан кийин эме деп айтат элем да. Азыр бул
Жоңжикке айтып кетпедім. Біз тоқтоғылықта қиынбыз депші, мен де мақтанып қояды. Өзіме емес, сіз деді мақтап қойғым келеді. Нарынға семинарға барып қалдық, ана қаяқтан келдіңіз деп тоқтоғылдан келдім десем, нарықтар аябай көп сұрауларды берерді, жауап берердім. Аяғында бүтті оқшыды, әне бүйтіп айтты. Біз сіздерді тоқтоғылықтарды сарттар деп айтты, ойлочелек депші. Көрсе тоқтоғылықтар қырғызчаны таза сөйлейді екенсіңдер депші. Ана мен де кейін бір жерден оқып қалдым, тоқтоғылықтар өзі адаби тілде сөйлейді екенбіз. Біздің кітебіз, біздің қыздардың жазған, балдабықтың жазғандырлары ошон үшін елге жеткілікті екен. Сөзді біз таза сөйлейді екенбіз, қырғыздар деп, қырғыз болып жүр. Башқа жерге мына нарықтар, алайлықтар мақтан отшпай, біз қырғызчан таза сөйлейді. Жоқ, тоқтоғылықтар адаби тілде сөйлейді екенбіз. Біздің жазған жазушылардың, ақындардың ырлары редакциялап керегі жоқ екен. Сөздің бәрі түсінікті, елге жеткілікті екен. Анаке мынау сіздің берген кітептеріңізден барын біздің кітеп беттесінен орын алады. Қалағандар келіп, қалған оқырмандар келіп кітептеріңіздерді оқи береді. Ана сіздерге чоң рахмат, барлығыңыздарға игілік қалаймыз. Рахман ете сіздерге де игілік қалайсыз. Жақында көшмендер ойына баратып тұрсыздар, ал жерде де игілікті алып келіңіздер. Берекшеліктерді бермеңіздер. Біздің мүшелердағы шу кітапханаға өздерінің ырлары қатылған аймақ кітептерін алып келген. Алашаға осы кітебі шығып отырады. Аға сізді құттықтайсыз. Ертең ашылышы болады, өзі ағадағы атышамыз. Ағадағы өзінің кітептерінен тапсырған отырады. Сіздерге уақыт берейін, ағын біздің Сайет ағаға кішкене музыкалық тыңдау қылып Giderinizi tanıtalım siz. Siz tapşıralım. Tavşırağınız biriniz. Негізінде айтқанда адамның жан дүниесін өркендету үшін бұл кітап абдан чоң құрал болып есептеледі. Негізінен айтқанда эми ақындардың бірі мындай сындап тұрғаны тура дечи, бирок кээ бирлер сындайм деп туура эмес сындап алышат да. Ошон үчүн мен сынчыларым деп ыр жазып кеттим эле. Мынау талай айткандай сынчыларым, ошолорду көрүп коюңуздар. Эх, сынчыларым, сынчыларым, сындайм деп оңго солго бурчуларым. Сынчынын санары түгү майрыктеп ко, майрыбай мен ыныра болчуларың. Жүрөктөн оргуп чыккан ыргагына, акындын арыл таза сырларына, туурасын туура дебей буруп сүйлөп, сынчылар сын айттыңар ырларына. Ооба туура, сын дагы болуш керек. Кээ бир ырлар сынга да болот себеп. Кадамы алга жылып кетер беле сынчылар сындаштын баасын берсек. Mesela şuna ayтканда сынчылар да болуш керек, сынчыларга да туура баш ийүү керек. Себептегенде сын болбосо анда оңолуп түзөлүп кетүү кыйын. Mesela сынчыларга да туура баа бериш керек. Эми мен жерден 4 китепти ошо китапканага тапшырып коюуга уруксат бериңиздер. Алла китебим менен 5. Mesela ошо казынаңыз көбөйө берсин. Окурмандар толуп эле ошол жерден жакшы китептерге көп болуп, бу жерден окурмандардын адамы үзбөсүн. Барлыгыңызга Çok rahmet, böyle kitapları veriyorsa barın alıyoruz. Kitap alıyoruz. Рахмат, урматтуу бүгүнкү токтогул кайрыктардын келиңиз анда сиз сүйлөңүз, анда сиз сүйлөгөндөн мен сүйлөйм. Мен неме ошо Ару Дүйнө деген аябай жакшы группа бар да. Ал аябай тарыхы чоң Damla Salу Arı Dүйнө деген группабыз бар. Ошол жакта жүргөн мен катуу ооруп, ушундай бир кыйналып турганда Arı Dүйнөгө кошулуп калдым эле. Ошол мени оңдоп кетти да, мындай эме жакшы адамдарга кошулсам жакшы болот экен. Жакшы адамдардын арасында жүрөм. Азыр да ошо. Негизи
ушундай эмелер чыкканда бизде мындайлардан көп альманах журналдар. Мен ушу өзүм автордук китебим чыган. Ушуну бир аз таштап турайын деп атам. Ары дүйнөнүн акындардын ырлары бар. Чакан. Кичине болсо да ошо баарыбыз ары дүйнөдөн чыкканбыз. Ары дүйнө группасы аябай чоң бирикме да. Баарыңыздар билет болушуңуздар керек. Ошо баарыңыздарга ийгилик, тынчтык болсун. Эми советтин ырын угалы, сөзүн угалы. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу жалпы биктей көрүүчүлөр, Токтол кайрыгы альманах китебинин ачылышы болуптур. Мен дагы эми жуксун мен да акын болайын деп ниет кылып коеюн. Анда ушул Токтол кайрыктар альманахтын ичинде мен Нурсултан Жайлобаев деп чыгармачылыктан тапкан бир иним бар эле, ал билгин себептер менен келбей калды окшойт. Ошонун мага өзү айтты, мен 10 чыгарып жүрөм да, анан байке Саят байке бир 10 чыгарып бербейсиз, анан мага бир 30 ирин жөнөттү. 30 иринин бири да мага мындай эч 10 чакырып кытыгал койду. Анан бир ирин окуп калганда айылдагы там деп. Эми бул ар бир ирдин өзүнүн тарыхы бар экен, карап отурсаң. Айылдагы там деген баягы көрөк катын азабын тартып Россияга кетет, Бишкекке кетет, баягы үйдө ата конушун жаап коюп, баягы эшиктин астын чөп басып аргандап жатып, анан ошол бир кароосуз калган тамдын тагдыры. Анан ошолорго 10 чыгардым эле, ошолорду аткарып берип коеюн мен. Келиңиздер анда.
ilgari Бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы илгертилер кол чапып аябай суранчу экен азыр ырчылар дагы ырдап калып биз суранып калдык. Анда бекте Талайбек Сөпкулов деген агам отурат. Бул дагы аябай жакшы акын агаларыман. Анан ушул агамдын да бир классташтар деген ырына 10 жаштын эле достордун эң жакшы классташтар болот экен дейт. Анда ушу Талай агамдын классташтар деген ырында ырдап берип коеюн. Çogulup, bir partada birge oturup, klastaşlar 10 yıl okudup, yürektörgö canın doldurup, yeteleship çoğu çoğmaydıp, çırıldaşıp oyun oynadıp, okuçuluk sonu mezgildin, günlerine hiçbir doymadık. Klastaşlar var boğulla, klastaşlar aman boğulla, altınlarım asıllarım, oşal bezde gülüp koygulla. Klastaşlar var boğulla, klastaşlar aman boğulla, altınlarım asıllarım, oşal bezde gülüp koygulla, oşal bezde gülüp koygulla. Bandik takkan oynak sulular, ağırlet çegene boldular, oşondoğu boydok bozballar, kadır battı hatta boldular, artta kaldı yaştık alыстап, hazır bizden yaşa tavuşmak, amınçılık sorap turalı, WhatsApp menen yazıp salam kat. Klastaşlar var boğulla, klastaşlar aman boğulla, altınlarım asıllarım, oşal bezde gülüp koygulla. Klastaşlar var boğulla, klastaşlar aman boğulla, altınlarım asıllarım, oşal bezde gülüp koygulla, oşal bezde gülüp koygulla. Klastaşlar var boğulla, klastaşlar aman boğulla, altınlarım asıllarım, oşal bezde gülüp koygulla. Klastaşlar var boğulla, klastaşlar aman boğulla, altınlarım asıllarım, oşal bezde gülüp koygulla, oşal bezde gülüp koygulla. Ушул тарихын айтып коеюн. Биз 80 жылы кыргызылыкка жолмокпуз да, классташтарым. Ошону 2 ай мурун эртерээк келдик да. Келип анан отуруп ишкан ичинде топ алышты бизди. Ошол жерде отурган эми жакшыдан эми 100 грамм иштеп барышты. Кийин айтып барышты. Талай классташтар өлүм чыгарып, барбы депчи. Жаза экен да. Мен артына отурган. Бирөөнү барактаптым, бирөөнү урушка таптым. 15 мүнөттө жаздым да. А советке жөнөттүм. Совет 15 мүнөттө жазды. Ушул жарым саатта чыккандар. Сөзү 10 мен. Советке рахмат. 15 мүнөттө чыгардык, бирок бул ырдын уже ийлениш үчүн 1 жыл өттү да. Бул ырдын оон ийленip чыкты. Мынакей буюрса 9 акындын китебин алдым буюрса. Ушу ар бирин 10 чыгарып бериш керек экен, Талай ага чыгып акча берип турат окшойт ма? Жан дүйнөбүз ырга сугарылып, жакшы маанай тартыладык деп ойлойм. Баарыңыздарга келип бергениңиздерге чоң рахмат. Кадамыңыздарга гүл өссүн. Ар дайым ден соолукта болуңуздар. Ишиңиздерге ийгиликтер болсун.
ар дайым жакшылыкта жүз көрүшөлүк. Менин ардактуу мүчөлөрүм ар дайым бар болуңуздар. Силердин дагы кайрыңыздар жорголоп жакшыраак жаратыңыздар. Баарыңыздарга ийгилик. Алла сизге да рахмат. Бүтүстө келип калдыңыз. Баарыңыздарга рахмат. Бар болуңуздар.